Конкурс ачык айкын, жакшы өттү. Таза өттү конкурс. Таза өттү, Кудай буйрса. Бизде Байаман Эркинбаевдин арасында элестен алган турнир өткөрүлөт. Биринчи Ош шаарынын биринчилигин өткөзөбүз. Ошол турнирге дайланыш үчүн. Негизинен мен ойлойм да, спорт жетекчилери жөнөкөй болуш керек да. Ар бир спорт залга барып ошол Биздин жогорку кеңешибизден чечиле турган болсо, биздин жаш жигиттерибиз, биздин палвандарыбыз мындан ам көп ийгиликтерге жетишет буйруса. Казакстан Республикасынын Караганда шаарынан команда келди азыр. Ар суббота Токтогул паркына келип, ушул биздин иш-чарабызга катышып, ден соолугуңуздарды чындап кетишиңерди каалайбыз. Жаштарыбызга деле көп салым кошуп буйруса. Мындан ам дагы көп салым кошобуз деп азыр жаңы пландаштырып турабыз 2022-ге. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз өткөн жумада Жалал Абад облусунун Дене тарбия жана спорт комитетинин жыл жыйынтыгы боюнча отчетун сиздерге кыскача маалымат бергенбиз. Бүгүн дагы биз Ош шаардык Дене тарбия жана спорт комитетинин ошол жыл жыйынтыгынын отчетун сиздерге чагылдырмакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр көрсөтүүбүздү баштадык. Спорт комитетинин төрагасы Бекдөлөт мырза өзүнө тиешелүү суроолорго жооп берет. Азыр орун басары менен маек курсак. Иштериңиздер кандай болуп атат? Жакшы, Кудайга шүгүр. Быйыл 2021 жылга карата иш-чаралар боюнча айтып кетсек, жалпысынан Ош шаарында спорттук 85 иш-чара болуп өттү. Алардын ичинен 4-өсү эл аралык турнирлер жана 7-өсү республиканский маанидеги иш-чаралар болуп өттү. Негизинен биздин Ош шаарынын Дене тарбия жана спорт комитетине караштуу 5 мектептер, спорт мектептер, алар 21 спорттун түрү менен иш алып барышат. Жалпысынан алганда Ош шаарындагы 9000ден ашуун мектеп окуучулары жана студенттерди ушу машыгууларына камтыйт. Канча болду иштегениңизде өзүңүз? Мен бул спорт комитетине келгениме 1 ай толук болду. Жаңы эле келген турбайсызбы? Буга чейин конкурс аркылуу келдиңизби? Конкурс аркылуу келдик. Конкурс ачык айкын, жакшы өттү. Таза өттү конкурс. Таза өттү, Кудай буйрса. Мен бул суроону бергеним 1 ай мурун ушул соц тармактарга жарыяладым эле, конкурс боюнчачы. Ушул 50 жылдап, 40 жылдап иштегендер конкурска катышып ута албай, кандайдыр бир спорттон ийгилик жаратып, бир чоңдордун жанында жүрсө, өзүнүн ушундай дараметине карабастан ушу конкурстан өтүп калган учурларды байкадым да. Ошол тууралуу соц тармактарга кайрылуу жасаган элем. Сизге кат тийбесин, таза эле болду деген ошондон. Азыр кандай, кыйналбай эле алып кетип атасызбы? Буга чейин кайсы жерлерде эмгектенгенсиз? Буга чейин Ош шаарынын мэриясында иштегенбиз, социалдык соцблокто. Ушул мекеме ишканаларды көрүп эткенбиз. Бул мекеме ишкана боюнча азыркыдай болбосо дагы бир аз маалыматыбыз бар болчу, биргеликте иштешип, мероприятияларды уюштурууга көмөк көрсөтүп, жардам көрсөтүп. Адистигиңиз боюнча кайсы? Адистигим боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер. Катышса болор өткөндө конкурска? Сиз социалдык тармакта иштеген үчүн катыштыңыз дейм, Жок, социалдык тармакта иштегенбиз. Бул жакта бул муниципалдык мекеме ишкана болуп эсептелинет. Муниципалдык кызматта муниципалдык кызматкерлер баардык конкурстун негизинде өтүшөт. Бул жерде обязательно спортсмен же обязательно бир тармак немеси болуш керек деген эмес. Бул жерде ошо мыйзамдар менен бир аз немеси бар, тааныштыгы бар. Ошондой муниципалдык кызматкерлер тажрыйбасы бар, ошо уюштуруу жагынан. Мен айтайын дегеним эми спортты өнүктүрүшүбүз керек да. Бизде дагы мүмкүнчүлүк бар. Негизинен Бишкек шаарында, Ош шаарында негизинен спортко болгон мүмкүнчүлүктөр бар, бирок туура пайдаланылбай калган
мындай убакыттар көп кездешип атат да. Азыр эми алдыда кандай турнирлер бар, анан сиз кандай аракеттерди кылып атасыз эми ошол спортко салым кошоюн деп? Алдыда 2021-жылга карата мына турнирлер аяктап калайын деди. Мисалы айтсак, мына бүгүн футбол боюнча, футзал боюнча эл аралык турнирибиз өтүп атат. Мына бүгүн башталды. Ага Россиядан, Казакстан, Өзбекстан мамлекеттеринен командалар келип катышып атат. Кудай буюрса, агада сиздер күбө болосуздар деген ойдобуз. Андан сырткары күрөш боюнча дагы өтө чоң эл аралык турнирибиз болот жакында. 2022 жылга карата биз өтө чоң пландаштырып атабыз. Андан сырткары 2022-2025 жылга чейин азыр Ош шаар мэринин программасы азыр иштелип чыгып атат. Кудай буюрса, биз ага дагы жакшы сунуштарды бердик. Коллектив менен, тураган менен макулдашып, кудай буюрса, мына 5 жылдын ичинде жакшы өзгөрүүлөр болот. Мына спорт тармагын өнүктүрүүгө, спортсмендерге мына шарттарды түзүп берүү тармагында жакшы өнүгүүлөр болот деп ишенем. Сизге рахмат. Рахмат. Ошол билимиңизди сурап, эчиңизден капа болбойсуз. Эми биздин көрсөтүү дагы атайын ушундай спортду өнүктүрүү үчүн ачылган бир кызматкердин атынан чукуп же болбосо мындай кемчиликтерин ачып, андай эмес, болгону ушундай сурап тактап телеге чагылдыруу да. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биздин биринчи бөлүгүбүз аягына чыкты. Кийинки бөлүктө ошол спорт комитетинин төрагасы Бекдөлөт мырза менен маекти улантабыз. Ош шаардык дене тарбия спорт комитетинде 2021 жылы көптөгөн жакшы иштер аткарылды. Атап айтсак, биздин ушу спорттун эркин күрөш, бокс, жеңил атлетика, эркин күрөш түрүнөн көп биздин илгери жетишти. Эми негизи Ош шаардык спорт комитети шаардагы спорт пропагандалоочу биздин мэриянын астында ишкана болуп саналабыз. Мына кече жакында эле биздин Ош шаарыбызда 18 ноябрдан 21 ноябрга чейин Ош шаарынын Динамо спорт клубунда бир тууган ага инилер Ахметжан Мухаммедовдун элесине арналган 9-чу эл аралык турнир өткөрүлдү. Бул турнир жыл сайын Ош шаарынын спорт комитети тарабынан уюштурулат. Бул турнирге кошуна мамлекеттерден, Өзбекстан, Россиядан кошуна мамлекеттер келип катышты. Жалпысынан 500ге жакын катышуулар катышты. Жеңүүчүлөргө биздин ушу спорт комитет тарабынан медалдар, дипломдор, ар кандай кызыктыруучу сыйлыктар эместелишти. Шаар ысыралын негизи биздин Ош шаарында өтүп аткан негизги максаты биздин ушу шаар элинин маанайын ушу спорт оюндар аркылуу көтөрүү максатында болуп жатат. Биздин спорт комитет жалаң гана спортчуларга иш-чара өткөзбөй, биздин мүмкүнчүлүгү чектелген шаарыбыздагы мындай айтсак көз азиздер, биз июль айында Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ош облусунун Сокурлар жана Дүлөр коомунун кызматкерлери арасында Ош шаарында спорттун 5 түрү боюнча чоң спорттук иш-чара өткөзүлдүк. Ага биздин ушу Жалал-Абадтан, Баткенден, Ош облустан, жалпысынан биздин ушу Сокурлар, Дүлөлөр коомунун кызматкерлери катышты. Анан биздин дагы айта турган нерсем, аялдар арасында 40 жаштан жогорку аялдар арасында бизде жыл сайын 8 март аялдардын күнүнө карата иш-чара өткөзүлөт. Буга көп балалуу инилер, биздин жаш 40 жаштан жогорку инилер катышат. Негизинен 2021 жыл ичинде азыр 11 айында биз дагы бир декабрда кошулдук. Жакында бизде Баяман Эркинбаевдин арасында элесине арналган турнир өткөрүлөт. Негизинен быйылкы жылы жакшы эле жеңиштүү жыл болсо деп болот. Спорт комитет көп эле спорттук иш-чара өткөздүк. Мисалы биз мурда айтып кеткендей, бул жака Ош шаарына келген спортчуларды тосуп алуу, тамак ашын, жатаканасын баарын спорт комитети камсыздап берди. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз азыр Ош шаардык спорт комитетинин башчысынын канасында турабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Иштериңиз кандай болуп атат анан? Спорт тармагы кандай кетип атат шаарда? Спорт тармагы буюрса абдан жакшы кетип атат. Көбүнчө биз ушу
жаш балдарга, окуучуларга басым кошуп, олимпийский түрлөрү боюнча иштеп жатабыз. Буга чейин орун басарыңыз менен сүйлөштүк. Орун басарыңыз ошол турнирлердин санын айтты, канча турнир өткөрдүк, мындан кийин кандай турнир өткөрөбүз бүт айтып өттү да. Сиз ошо турнирлерди кандай жол менен өткөрөсүздөр? Ошол боюнча айтсаңыз, кантип даярданасыздар? Өзүңүздөр эле белгилеп коесуздарбы? Мисалы, бокс тармагын алалы. Бир күн ушул бокс тармагын өткөрөбүз, бир күн күрөш тармагына деп өзүңүздөр белгилейсиздерби же ошол спортчулар тарабынан, баштыруучулар тарабынан сизге сунуш келип, анан биргеликте уюштурасыздарбы? Кандай болот? Бизге ага жактан сунуш келет. Сунуш заранее бизге алдын ала сунуш келгенде биз ошол нерсеге дайланып, баарыбыз макулдашып, биринчи Ош шаарынын биринчилигин өткөзөбүз. Ошол турнирге дайланыш үчүн биринчилигин өткөзүп, анан кийин ал жерден ким уткандарга биз сбор уюштуруп берип, дайланып, ошол биз уюштураткан мелдештерге Даярдык көрөсүздөр. даярдык көрөбүз. Мен бул суроону бергеним, мисалы, сизге чейинки спорт комитеттеринин эми атын атап эле коеюн. Сиз өзүңүз азыр айтпадыңызбы, олимпиадалык түрүнө басым жасап атабыз депчи. Бир ушундай интервью алайлы деп келип калганыбызда, негизинен спорттун ошол олимпиадалык түрүнө такыр басым жасаган эмес экен да. Анан кийин ушундай спортчулардан дагы арызданып, баягындай бизге профессиональный спортко карабай атат, көбүнчө эреже сервишка басым жасап атат деген мындай өздөрүнүн ойлорун билдирген болчу да. Сиз кантип олимпиадалык түрүнө кантип басым жасап атасыз? Кандай механизм иштеп атасыз ушуну? Биз биринчиден ушул спорт комитетинин кызматкерлери, ушул сиз айткандай азыр эр жугуштарга биз барбай атабыз, ал жерлерге катышпай атабыз. Анан кийин ушул биз өзүбүздүн улуттук оюндарыбызды, олимпийский вид спорттарыбызга жаш балдарыбыз менен иштеп, мектептерге барып семинар өтөбүз. Түшүндүрүү иштерин да жүргүзөсүз. Түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мына Ош шаары боюнча 10-15 мектепке бардык, буюрса дагы барабыз түшүндүрүү иштери семинар боюнча. Биз аларга барып, жаш спортчу, жаш балдарыбызды биз спортко үгүттөп, бизде ушундай спорт залдар бар, келгиле, акысыз деп үгүттөп жүрөбүз. Анан мына жакын эле Черемушка Телешкова мектебинде 5 түр спорт боюнча биз уюштуруп бердик. Бүт белектерин алып, буюрса дагы мындан көп мелдештер уюштуруп, буюрса күн жылып калса, бүт окуучуларды мына стадионго чогултуп, ушул жерде бүт түрдөн спорт боюнча биз уюштуруп берип турабыз. Мисалы, эстафета, кызыктыруу боюнча эстафета, футбол, волейбол, ушу мектептердин арасында уюштура атабыз. Жылыш болуп атабы, кызыккандар көп атабы? Кызыккандар көп атат. Биз ушул мектептерге баргандан бери бизге көп ата-энелери, көп окуучу балдар чалып келишип, ошол биз көрсөтүп атабыз, ошол залдар келип жазылып атышат. Бул жерде баягы эреже сервишка катышкан спортчулар мындай таарынып калбасын, болгону айтайын дегеним, эреже сервиш деле эми спорттун жакшы, мыкты түрү. Болгону баягы профессионалдуу, мисалы, олимпийский түрлөрү, олимпиадалык түрлөрү артта калды деген ниетти билдиргим келген да. Негизинен мен ойлойм да, спорт жетекчилери жөнөкөй болуш керек да. Ар бир спорт залга барып ошол өзүңүз айтып өткөн баягы акысыз келгиле деп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн буга чейин болгонбу, болгон эмеспи билбейм. Ушул ишиңизди мен ойлойм да, күчөтүшүңүз керек экен депчи. Кандай деп ойлойсуз? Ооба, буюрса бүт баарыбыз биз өзүбүздүн коллективибиз менен биргеликте буюрса, ушу жаш балдарыбызды туура жолго, ден соолуктуу болсун деп ушул спортко үгүттөп жүрөбүз. Быйыл 2021-жылдын ичинде кандай ийгиликтер болду? Быйыл 2021 11 айдын ичинде бизге общий бир айдын ичинде Ош шаарынын спортчулары 106 алтын алып келишти, 102 күмүш, 114 Бул жалпы спортту бириктирип кол медалдар, бул жалпы спорттор боюнча. Бул ушу эл аралык, анан кийин Кыргыз Республикасынын түнүлөрү боюнча. 106 алтын дейсизби? 106 алтын, 102 күмүш, 114 кол медалдар алып келишти. Баштагы жылдарга салыштырмалуу кандай? Айырмасы. Башка Жылыш барбы? Жылыш бар, өсүш бар буюрса. Эмне дегенде биз келгенден бери өзүңөр билгендей Ош шаарынан Акжол Махмудов Олимпиададан күмүш медаль утуп келди. Буюрса биз 2024кө жакшы дайланып, мына бокс боюнча, дзюдо боюнча дагы деле греко-римский вольный борьба боюнча Олимпиада лицензия алабыз деп турабыз азыр. Ошого басым жасап дайланабыз. Бокстар кандай болду? Бокстар деле абдан жакшы болду. Бизден чемпионат Азияга барышты, чемпионат мирга барып келе атышат. Жакшы ийгиликтерге жетишип, буюрса результат жакшы көрсөтүп атышат. Жаш балдар бокс боюнча жакшы результат көрсөтүп атат. Чоң балдар деле жакшы көрсөтүп атат. Азыр эми сиз спорт жетекчиси катарычы, мисалы ошол спортчулардын
командировкага чыккандагы ошол жол кирелерин кандай сизди канааттандырабы? Канчадан өзү негизи? Негизи Суммасын айтып аласыз? биз спортсмендерге Бишкекке кете турган болсо 109 сомдон биз күнүнө беребиз. Жол кирасы Бишкекке жетишке 850 сом. Бул Кыргызстандын ичинде. Кыргызстандын ичинде. Ооба. Агайлары болсо госагентстводан 89 сом бөлүнөт. Машыктыруучуларга. Если эл сыртка чыга турган болсо, спортсмендерге 250 сом, агайларга болсо 210 сомдон. Бул Өзбекстанга барса деле ошолбу? Өзбекстанга барса деле ошол. Мисалы, Өзбекстан, Францияга барса деле ошол. Ооба. Айырмасы жок. Кандай сиздин оюңузда ушул азбы же? Мен оюмча бул эч нерсеге жетишпейт. Мисалы үчүн Бишкекке барабыз деген болсо, тамак ашы 120 сом жетишпей калат. Жолго барышына 850 сом, кайра келишине 850 сом. Ошондуктан эптеп ушу бизнес спортсмендер барып, Мен ойлойм да, мисалы эң арзан Кыргызстанда мына Ош шаары болуш керек. Тамак аш боюнча башка нерсе эң арзан, берекелүү шаар деп коет. Бирок Ош шаарында дагы азыркы учурда ошол машыктыруучуларга канча дедиңиз? 89 сом. 89 сомдук мен мындай бир порш тамак көрө элекмин да. Башка жакка чыкканда андан да көп кымбаттайт. Анан бул тарабын кандай кылып атасыздар? Ким каржылайт эми? Ушул биз болушунча колдон келишинче биз Ош шаарынын мэриясына спорт комитетине карашы биз бөлүп беребиз. Агайлар, спортсмендер алар эми өздөрү ата энесинен же тууган уругунан ошондой алып кеп деп атышат. Өзү бул негизи бул нерсе жогорку кеңештен чечиле турган нерсе бул. Мен канча деп айта албайм, бирок эми канча көп болсо ошончо спортчуларга жакшы, анан кийин спортчулардын кызыгы деле көп болот. Мисалы үчүн коңшу өлкөлөрдүкүнө мына Россияныкы турнирлерге бара турган болсо 100 доллардан экен. Айына 100 доллардан берилет экен. Бүт нерсеси жетиштүү, өзүңүз билесиз, экономикасы деле көп. Демек, биздин спортчуларга деле ошондой шарт түзүлсө, мыкты спортчулар көп да. Буюрса. Кирсе бизге ошондой биздин жогорку кеңешибизден чечиле турган болсо, биздин жаш жигиттерибиз, биздин палуандарыбыз мындан көп ийгиликтерге жетишет буюрса. 2021-жылга биздин өзүбүздүн календардык планга ылайык Ош шаарынын курал командасы Кыргыз Республикасынын футзал боюнча кубогуна жана чемпионатына катышты. Андан сырткары эл аралык деңгээлдеги мелдештерге катышып келдик, 2-3 жыл сыртка чыгып келдик. Анан шаардык деңгээлдеги биринчиликтер өтүп атат тез. Шаарда өткөн бардык эле мелдештер шаардык спорт комитети тарабынан болот. Баалы белектер, кубоктор, медалдар, дипломдор жана башка нерселер шаардык спорт комитети тарабынан колдонулат. 2021-жылдын 6 декабрынан 10 декабрына чейин футзал боюнча Ош шаарынын достук кубогун, эл аралык кубогун өткөрүп атабыз. Бул турнирге азыр Өзбекстандан 3 команда, Казакстандан 1 команда жана Баткен облусу, Бишкек шаары, Жалал Абад облусунан командалар катышып, жалпысы 8 команда болуп атат. Азыркы күндө Өзбекстан Бухара, Самарканд жана Маргылан шаарларынан командалар келишкен. Казакстан Республикасынын Караганда шаарынан команда келди азыр күндө. Ошонун жалпысынан 8 команда катышат. 2021-жылкы сиздин аткарган жумуштарыңыз өзүңүздүн купулуңузга толду, мындай жакшы баштагы жылдарга караганда жакшы эле мындай иш болду спорт башкармалыгында. Биз ушул жылы Токтогул паркына биз 7 жаштан 70 жашка чейин шаардын тургундарыны, шаардын конокторуну биз ар суббота саат 7-ден 8-ге чейин ошол жака биз физзарядка спорт иш-чарасын уюштуруп бераттык. Ал жерге биздин ардагерлер, көп пенсионерлер келип, жакшы кызыгышып, жакшы катышып келишет да. Буюрса дагы мындан ушул нерсени улантып, Ким болбосун келсе, шаар тургундары келсе, ушул нерсеге пайдаланып айтып кетсем, шаардын тургундары, шаардын студенттери, шаардын коноктору ар суббота Токтогул паркына келип, ушул биздин иш-чарабызга катышып, ден соолугуңуздарды чындап кетишиңерди каалайбыз. Сөзсүз эмес, спортсмен болуп, чемпион болуш эмес, негизи ушул жака келип, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чындап кетсеңиздер болот. Биз Ош шаарынын Гордоносуна барып, кат менен барып, биздин Ош шаарынын Гордоносуна уруксат алганбыз. Мектептерге барып, биз семинар өткөзүп, жаш балдарыбызга ушу спортту үгүттөп келели дегенде бизге уруксат беришкен. Анан кийин биз ушул унадыр,
Жапалак, Төлөкөн, Озгул деген мына шаардын четтеги мектептерге барып, жаш балдарыбыз менен сүйлөшүп, аларды биз спортко үгүттөдүк. Биз аларды үгүттөгөндөн кийин көбү ушул биздин спорт комитетине караштуу спорт залдарга келип макшып жатышат. Негизи өзү биздин 5 мектебибиз бар. Ушу 5 мектебибиз 21 спорт түрү боюнча биз карайбыз. Ушул бизге өзү жаш балдар, окуучулар акысыз келип катышса болот. Биздин кылган иш-аракеттерибиз жакшы болду. Өзүбүзгө жаштарыбызга деле көп салым кошуп буйруса, мындан дагы көп салым кошобуз деп азыр жаңы пландаштырып турабыз 2022-ге. Ошол пландаштырып турабыз. Буйруса, мындан чоң ийгиликтерге жетишебиз.